Төлөйкөн кичи районунун Бегмамат Осмонов көчөсүнүн сол тарабында Нурзаман курулуш компаниясы тарабынан 3 миллион сомдон ашуун каражатка атайын эс алуучу жай курулушун аяктап пайдаланууга берилген. Эс алуучу жайга жарыктандыруу системалары, отургучтар орнотулуп, тургундарга кышкысында ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ошондой эле Золотой квадрат курулуш ишканасы шаардын кооздугу жана тургундар үчүн атайын сквер куруп, тийиштүү көп кабаттуу үйлөрдү сырдашкан. Нурзаман курулуш компаниясы ошол жеке ишкер ошол жерде бир 3 миллиондон ашык каражатка бир домдун астын кичи сквер кылып оңдоп берди. Ошонун эле жанында ошол Төлөйкөн 12 деп коебуз. Ошол домдун артында дагы ошол миллиондон ашык каражатына ошол Золотой квадрат деген курулуш компаниясы дагы бир сквер куруп берди да. Ишкерлер муну менен эле токтоп калган жок. Ар тараптан жардам берип атышат. Токтогул паркына дагы жергиликтүү бюджеттен биз өзүбүз оңдогондон кийин айрым иштерин, отургучтарды орнотууга, жайкы сахнаны курууга дагы жеке ишкерлер жардам берди. Шаардын Ырыспай Абдыкадыров көчөсүнүн жээгиндеги сүрдүрүлгөн соода түйүндөрдүн ордуна бак-тарактар отургузулуп, эс алуучу жай түптөлгөн. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөр сырдалып, балкондорун бир калыпта темир менен тосушкан. Калаанын инфраструктурасын оңдоп түзүүдө тургундар кол кабыш кылып, тийиштүү жерлерди көркөндүрүүгө салымдарын кошууда. Биздин шаар мэринин иш аракетин биздин шаардагы жеке ишкерлер дагы мындай сыртта карап турбастан колдоп атат. Ишкерлер дагы ошол жерге урналарды, отургучтарды ушу жергиликтүү ишкерлер тарабынан коюп берди да. Быйылкы жылы ошол шаардыктардан айтып кетпейм, эс алуусуна шарт түзүү максатында азыркы мезгилде Акбура дарыясынын эки жээгине дагы жашоо шаардыктар үчүн азыркы учурда проект документтерин жасап атабыз. Эгер бул проект бүткөндөн кийин ал жактан дагы Акбуранын эки жээгине велодорожка, тротуар куруу жумуштары башталат буюрса. Кермето муниципалдык аймактык башкармалыгындагы убактылуу балдар ооруканасынын имараты көчүп түшүү коркунучунда. Бул имарат 1961 жылы курулуп, оорукана катары пайдаланылып, кийин каралбай калган. Аталган жайдын ордуна заманбап 3 кабаттуу бала бакчанын курулушу пландалган. Учурда бала бакчанын атайын долбоору даярдалып, жаз келери менен иш башталат. Бул жердеги балдардын жугуштуу ооруканасы көчүрүлөт. Ал зданиядагы кайрадан ошол уместин балансына мэрияга кайтарып алынды. Ал жерге азыр атайын комиссия түзүлдү. 3 этаж здания канчалык жарактуулугу, эгер авариялык абалда болгон болсо бузулуп, ордуна жаңы бала бакча быйыл 2020-жылы курулат. Эгер жарактуу болгон болсо капиталдык ремонттон өтөт. Бирок биз ойлоп атабыз, аны оңдоп түзөп отурбай эле, бузуп туруп эле ордуна бир жакшы заманбап бала бакча куруу боюнча тапшырма берилди. Балдарды коргоо жылына карата жергиликтүү бийлик 3 бала бакчанын курулушун бюджетке киргизген. Калк жыш жайгашкан кичи райондор быйыл бала бакча менен толук камсыз болот. Ошондой эле жаш жеткинчектер билим алган мекемелерди оңдоп түзөө иштери күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөнөт. Социалдык объектилерди ремонттоо, чатырын жабуу көп. Өткөн жылы эле 3-4 бала бакчанын навестерин куруп бердик. Жерде келечек балдар чармачылык борбору бар. Бул жерде жылуулук системасы эскирип кеткен, аны жаңылап бердик. Мындай шаардык бюджеттин эсебинен социалдык объектилерди мындай көз сыртында калбайт, дайым ушул бюджеттин негизги бөлүгү ушул тарапка жумшалат деп десек болот. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин көпчүлүк бөлүгү социалдык объектилердин курулушуна жана оңдоп түзөө иштерине каралган. Айрыкча бала бакча, мектеп, атайын балдардын окутуу борборлоруна басым жасалат. Өлкөдө балдарды коргоо приоритеттүү багыт катары аныкталган. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.